Тажикстанда жоокерлерди мазактаган чач жасалганга байланыштуу сержант 5 жылга соттолду. Тажикстанда армияга жаңы чакырылган жоокерлерди мазактаган чач жасалгаларга байланыштуу чек ара кызматынын кенже сержанты 5 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Ходжент гарнизонунун аскердик соту 18-сентябрда кабыл алып, 29 жаштагы Мухриддин Исломовду кызмат абалын кыянат пайдалануу, ыйгарым укуктарынын аша чабуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Быйыл 15-июнда социалдык түйүндөргө жоокерлердин башына түшүрүлгөн Канибодом районунун аталышы деген тема менен аскерлердин сүрөтү жарыяланган. Анда 9 жоокердин башына чач алуучу машинка менен КОНИБОДОМ тамгалары жазылган. Сот өкүмүнө ылайык сүрөт 2022 жылы январда УКМКнын чек ара башкармалыгынын Исфарадагы аскердик бөлүгүндө тартылган. Жоокерлердин чачын алган кенже сержант Мухриддин Исмоилов уставдык эрежелерди бузуп, алардын төбөсүнө Согд облусундагы Канибодом районунун аталышындагы тамгаларды түшүргөн. Соттогу акыркы сөзүндө Исломов кылганына өкүнүп жатканын билдирди. Быйыл апрелде да интернетке жаш жоокерлердин катуу сабалып жатканы тартылган видео жарыяланган. Анда тажик тилинде сүйлөгөн аскер кийимчен адамдар казармада тизилген жоокерлерди башка көзгө койгулап, таяк менен сабап жатканын көрүүгө болот. Бул видео тажикстандык соцтүйүн колдонуучулардын арасында кызуу талкуу жаратып, көпчүлүк тажик бийлигин күнөөлүүлөрдү тезден аныктап, жоопко тартууга чакырышкан. Видеого байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн жүрүшүндө тасма 2022 жылдын аягында УКМКнын Канибодом шаарындагы аскердик бөлүгүндө тартылганы аныкталган. Бир айдан кийин Тажикстандын жогорку сотунун аскердик коллегиясы аталган аскердик бөлүктө кызмат өтөгөн бир офицерди жана 7 жоокерди 11 жылга чейинки мөөнөттөргө эрктеринен ажыратканы. Тажик өкмөтүнүн Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жөнөткөн баяндамасында 2019-2021 жылдары өлкөдө 100дөн ашуун жоокер армиядагы чоң сунуудан улам каза тапканы айтылган. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары: метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз.